Мына бул өрт кырсыгы кече 31 декабрь күнү Бишкек Нарын Торгатуна жолунун 238 чакырымында катталып, оор жүк ташуучу унаанын жүктөп келе жаткан товарлары өрттөнүп кеткен. Азырынча өрттүн себептери жана чыгымдары тактала элек. Кочкор райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 2 унаасы жардамга чакырылып, өрт убагында өчүрүлгөн. Бактыга жараша унаанын экинчи прицебин тилсиз жоодон сактап калуу мүмкүнчүлүгү болгон. Жаңы жыл күнү Актала районунда дагы бир өрт кырсыгы катталган. Жеке турак жайдан чыккан өрт 5 бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүн жараксыз абалга кептеген. Өрттүн чыгуу себеби электр энергиясын туура эмес колдонууга байланыштуу экени аныкталды. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам жана координациялаган аракети менен жабыркагандар жок. Баятов айылында Мырза Алымбеков көчөсүндө жайгашкан турак жайда бир өрт кырсыгы катталган. Алда ошо өрт коопсуздук эрежелерин сактабаган кесепетинен чыккан. Биздин ыкчам аракеттердин натыйжасында бир бөлмөсүндө гана өрт болуп, калган бөлмөсүндө өрт жайылуусу сакталып калынган. Ал эми экинчи өрт болсо, бул Бишкек Нарын Торгатуна жолунун 238 чакырымындагы оор жүк ташуучу автоунаа DAF автоунаасына өрттөнгөн. Айка ошо биздин дагы Кочкор райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 2 эсеби тартылып, толук күйүп кетүүсүнө жол бербестен автоунаанын жарымы, таараак айтканда прицеби сакталып калган. Облуста катталган 2 өрт кырсыгынан тышкары жаңы жылды тосуу негизинен тынч жана коопсуз шартта өттү. Облус тургундары майрамдык маанайда олуттуу, табигый жана техногендик негиздеги кырдаалсыз тосушту. Техникалык каражаттарды колдонуу, анын колдонуу эрежелери боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Рас бактыга жараша 31 декабрь күндөрү ошо пиротехникалык каражаттарга байланыштуу өрт кырсыктары жана башка кырсыктар катталган жок. Жаңы жыл алдында өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан өрт коопсуздугу жана пиротехникалык каражаттарды пайдалануу боюнча эскертүүлөр таркатылып, алдын алуу иштерин жүргүзүшкөн. Мындан улам кала ичинде пиротехникалык каражаттардан чыккан кырсыктар катталган жок. Ошентсе да кыш айларындагы электр жабдыктарын пайдаланууда этият болуңуздарды өтүнүшөт. Гулира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.